Assalamu alaikum. Kutmandуу күнүңүздөр менен урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн сиздерге Бишкек шаарынан сатыла турган дагы бир квартирный типте салынган үйдү көрсөтөбүз. Жер үй. Бул болсо Бишкек шаарынын чыгыш тарабы ТЭЦ. Тагыраагы мына Татан тарапта жайгашкан. Мен дарегин түшүндүрүп берейин. Биз турган көчө бул Фрунзе көчөсү. Алматинка көчөсүнөн күн чыгыш тарапка bir kilometrede жүрсөңүздөр, мына жерде Кантемирский деген көчөгө келет экенсиздер. Мына ушул көчөдөн кирип барасыздар. 150 метрле түшсөңүздөр, кайрылганда сол тараптан биринчи үй болуп калат экен. Мындан ары сиздер чыксаңыздар, бул көчө менен Фрунзе менен барсаңыздар, бир 700-800 метрден кийин Лермонтов көчөсү бар. Эгер тиги тараптан келсеңиздер, күн батыш тарапка карап, анда ушул Кантемировскийден кайра бурулуп киресиздер. Мынакей туугандар, мен сатыла турган үйдүн жанына келип калдым. Бул Кантемировский көчөсү. Азыркы Фрунзеден эле ылдый тарапка 150 метр түшүп туруп эле, оң тарапка Пионерский көчөсү менен кайрыласыздар. Кайрылганыңыздар деле бир 20-30 метрден кийин мына сол тараптан биринчи үй, Пионерский 7А деп айтылат экен. Айта кете турган нерсе, бул жерде мектеп, тети Фрунзе көчөсүнүн өйдөгүсүндө, Акылбек көчөсүндө мектеп бар экен. Ал эми мына Пионерский көчөсү менен түз эле барсаңыздар, күн чыгышты карай. Ал жерде сиздер солго бурулсаңыздар, Чуйский областной больницага дагы барып калат экенсиздер. Бул жерде маршруттук каттамдар, Фрунзе, Цон бүт эле жакын экен. Мен эми сатыла турган үйгө карап жол ала берейин. Бул жерде эси мени ушул жерден тосуп алды. Мынакей. Ылдыйга бир аз түшсөңүздөр, тетиги жерде Саратовский көчөсү. Аны менен оң тарапка барсаңыздар, ошол Чуйский областной больницадан чыгып каласыздар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандайсыз байке? Иштер жакшыбы? Жакшы. Ден соолуктар жакшыбы? Жакшы, жакшы. Үйдү сатууга койдуңуз? Сатууга койдук. Бул жерде өзүм жашабайм деп айттыңыз, Бу жерде квартиранттар жашайт да. Квартиранттар жашайт. Жүрүңүзчү барып көрөлүчү. Бул эми канча сотка эми жериңиз? Участок өзү почти 2-7 документ боюнча. 2-7. Кызыл китеби бар. Бөлүнгөн. Өзүнчө бөлүнгөн. Канча квартира бар бу жерде? Бу жерде 3 квартира бар. 3 квартира бар. Учурда азыр канчасында жашайт киши? Учурда азыр экөөндөжашап атат. Экөөндөй жашайт. Бул жерде коммуникация кандай? Коммуникация, центральный канализация кошулган. Магистральный короого киргизген. Короого киргизип, даярдап койгон магистральный. Только ага подключаться этиш керек да, и все. Газ келгенби? Газ болсо үйүмдүн жанынан труба өтөт. Өткөн. Только заявление жазып киргиз керек. Заявление жазып эле киргизилсе газ кирет. 2-7 сотка экен. Демек, бир үй батат экен. Мындай чакан бир үй салса болот экен да. Же болбосо ошо квартира бизнес эле улантыш керек деңиз, Же бизнес улантса болот, же үй салса болот. Жакшы. Бул жерге дарбаза түшсө болот мына. Чек арасы кайсы жерден башталат эми? Мына чек ара мына бул кызыл бул тумбадан эң аркы кызыл тумбага. Тен аркыга чейин, Демек, бул жагы бир 15-16 метр чыгып калат экен, Жүрүңүзчү, киреличи үйгө. 16 метр чыгат. Так, бул жерде азыр квартиранттар болгондуктан бу жерде дарбазаны калтырган эмес экенсиз, Только калетка менен эле кирип чыкмай, Дарбазаны койгон эмесмин. Калетка эле мондай калетка чыкпайт. Бул жерде жашашат. Бул канча жылдан бери иштетесиң бул эми үйдү? 10 жылдын тегереги болуп калды. 10 жыл. Өзүңүз салгансыз да бул жерде. Так, бул жагында дараткана, летний. Летний дараткана. Өзүндө дараткана бар жок квартира? Өзүндө жок. Өзүндө жок. Подключаться эткенде анан киргизсе болот. Демек, бул жерде бир комнатадан окшойт, үчөө тең, Бир комнат, прихожий менен ар бирөөнүн ичинде суусу бар. Суусу бар. Так, мында жашайт киши. Мында киши жашайт. Мында да жашайт. Мында да киши жашайт. Жалпы канча квадрат мына үйлөр? Үй общий кеткенде 50 квадрат болуп калат го. 50 квадрат, 50 квадрат. Примерно бир 17-18 квадраттан туру келип калат экен да бир үй квартира. Ар бир комната 12 квадраттан, анан прихожий мына 3/4 да. 3/4. Ой, 2/3. 2/3. Бул эми полный короосу ушулбу? Короо ушул. Короо ушул. Демек, эгерде ала турган адамдар болсо, ушул квартираны кайра улантып иштетсе деле болот экен. Иштетсе болот. Анан эгер кааласа, буну бузуп салып, төрүнө бир чоң там салса да болот экен, Солдун ичине тарап, күн тие турган тарап экен. Жакшы. Газ бунун артында өткөн дедиңиз, труба? Шейпердин ар жагында газ труба өтөт. Аны ушул жерден улайт деңиз, Жерден уласа болот, подключаться. Демек, суу болсо, газ болсо, канализация болсо, свет болсо, свет бир фаза? Бир эле фаза. Бир фаза. Демек, эми өзүңүздөр карап көрүңүздөр, биз эми квартиранын ичине абал комнаталарында көрсөтүп коелу. Тетиги жагында биринчи квартира, 2, бул жагында болсо 3 квартира экен. Комнаталар 12 квадраттан дедиңиз, 3-4 комнаталар экен да. Жүрүңүзчү, бир квартиранын ичин көрөлүчү. Бисмилlah деп. Ар биринде счетчик бар. Ар биринде счетчик бар. Ар биринде суу киргизгенбиз. Суу киргизгенсиз. Мына жерде монтип раковинадан коюлуп тур. Бул жагында шкаф,
Прихожка экен, а? 2-ге канча дедиңиз? 3 дедиңизби? 3'kө 2'ge 3. 2-ге 3. Так, кире беребизби? Ага. Так. Бул жеринде 3 на 4 комната, 3'ü окшош. спальный. Спальный бар. Мына. Спальный. Көрдүңүздөрбү? Спальный экен бул жагында. Bir bölümü, anan plus bir prikoshka. Bardıq эле квартиралар ошо окшошпу? Окшош. Окшош эле баары, э? Окшош. Жүрүңүзчү, кийинки квартиранда көрөлүчү. Бул жерде азыр киши жашап атат экен. Жерде жашап атат. Кийинкисиндечи биякта? Киши жок, аны кладовой кылып коюшту. Бул жакта азыр киши жок. Киши жок. Майда Бирок буну деле эме кылып, кирсе боло берет. Жакшы. Сон. Эми газ кирип калса вообще сон болот экен да, газды киргизип эме кылып койсо, э? Газ киргизип алса болот. Жакшы. Эми айтыңызчы, баасын канча сурап атасыз? Баасын 27 сурап атам. 27. 27 000 доллар сурап атасыз. Эми алмашуу жолдору кандай? Барбы? Кандай? Алмашуу, обмен жолдоручу. Уна же дагы бирдеке дейт го баягы, үстүнө акча кошуп бермей. Жок, только эле наличка эле. Наличка эле. Наличка түшүрүп берет экенсиз, жакшы эле. Эми кичине колдон келсе, сүйлөшөбүздөн кийин. Сода болот. Сода болот. Сода болот. Документтер өзүңүз атыңызда? Документ кызыл китеби бөлүнүп, өзүмдүн атымда келинчегим оформ түтүп койгон. Болду. Демек юридически таза. Таза, залог. Эки дараткана бар экен бул жерде. Бул жакта сушка бар экен. Залог молок жок, эчтеке жок. Таза. Жакшы. Баасын 27 000 доллар сурап атат. Торг бар деди. Содалашабыз деп айтты. 3 квартира. Кааласаңыздар квартира бизнес кылсаңыздар болот. Бунун артында кандай? Дуалга жеткире эле салган окшойбуз, э? Граница. Демек, мындай эгер квартираны алып таштап үй сала турган болсо кенен эле окшойт, э? Кенен эле болот. Мындай бир шаарга бир чакан семьяга үй салып алып, Асты жагы мына почти 16-17 метр болуп калат, арт жагы 13 метр болуп атат. 13 метр. Бул жагы бир 20 метрден ашат окшойт узун, э? 20 метрден ашат. Жакшы. Эми ким алса да насип кылсын. Негизи квартираны бизнес дейбизби, же болбосо времянка типте салынган дейбизби? Кыскасы, мына ушул 2-7 соткада жерде жайгашкан, мына ушул квартира сатылат. Баасын 27 000 доллар, 3 комната, 50 квадраттан ашыгыраак деп айтты. Үчөөнү счетчиктер бар экен, учурда иштеп жаткан бизнес десек да болот, же болбосо кошумча киреше десек да болот экен. Экрандагы номерлерге чалып көрүңүздөрчү. Эсине чалып байланышып көрүңүздөр. Жаккан болсо чалып эси менен сүйлөшүп келип содалашып алсаңыздар болот. Кааласаңыздар үй салып, же болбосо кааласаңыздар ушул квартира бизнести өнүктүрсөңүздөр да болот экен. Шаарга жакын, бул жагы Чуйскиге бат эле чыгып калат экенсиздер. Ушул туугандар, ийгилик сиздердин баарыңыздарга.